эмес. Бары табигый. Туылгандан коша жүргөндөй тубаса. Жаныбызга жандоочусу да, коргоочусу да жок. Элпек басып жетип келди. Биз сыяктуу эле чайбы же кофеби эл катары кезекке туруп алып келип, эл катары эски орундукка көчүк басып ичип жатты. Биз ары таңданып, ары суктанып отурдук. Бул күн ыйык жума болчу. Меккеден Жиддага жөнөгөн автобуска бирге түштүк. Министр да автобуска түшөт деп эч ким ойлобосо керек. Ал өзүнүн билетинде көрсөтүлгөн ордуна келип отурду. Рахмандын пенделери, алар жер бетинде кичипейил салабаттуу жүрүшөт. Фуркан сүрөсү 63-аят. Кимдир бирөө жума күндүн урматына дедиби? Айтор, мисвак берделе, алып, акчасын тигинин чөнтөгүнө салып койду. Bir маалда мен жакка эңиле жылуу салам айтып, бүгүн жума күн эмеспи? Убактыбызды адам балдарынын эң кадырлуусу болгон пайгамбарыбызга салам жолдоп, даңазалоо менен өткөрүүгө кандай карайсыз деп калды. Жан дилим менен дедим. Чынында бул күн ушуга ылайык болчу да. Шейх акырын, мукам, ары укулуктуу үнү менен пайгамбарыбызга салават айта баштады. Ал жөнөкөй адамга сүйлөгөндөй эмес, берилүү менен, кызыгуу менен, чын дилинен айтып, өңү да өзгөрө түштү. Мен да анын жүзүн көрүп, пайгамбарыбызга салават айтууну баштадым. Шейхтин бирде, Аллахым, пенделериңдин эң жакшысы, сүйүктүүсү, өзүңө жакыны Мухаммадга тынчтык, мактоо болсун дегенин. Бирде, Аллахым, менин салам дуамды ага жеткир дегенин. Анан 5 убакыт намазда айтылчу салаватты утур кайталаганын кулагым чалып, Меккеден Жиддага кетип бараттык. Акыры Жиддага да келип келдик. Биздин сапарыбыз ушуну менен аяктады. Бирок бул сапар акыретке жол алгыча жүрөгүмдө улана берерине ишенип турам. Ачыгын айтсам, бул жогорку даражалуу адамдын жөнөкөйлүгү, жумшактыгы, кичипейилдиги мага чоң сабак болду.